Икрамов, Тазабек Икрамовичти. Рахмат, Чынабай Акунович. Урматтуу коллегалар, урматтуу Ашырбек Майданович. Биздин өлкөдө эмне көп? Биздин өлкөдө майрам көп. Чындыгын айтканда, ар бир айдын биринде официалдуу жана официалдуу эмес майрам күндөрүн белгилеп, баарыбызга эле маалым. Пайдалуусунан пайдасызы көп. Мен айтайын деген урматтуу кесиптештер, мындан 1 жыл мурун Кайрымдуулук фонд башка бир да өлкөдө кездешпеген абдан таасирдүү бир сунуш беришкен. Ал сунуш айлардын султаны болгон Орозонун 15-күнү жалпы өлкө боюнча кайрымдуулук күнү деп белгилөө болгон. Чындыгында туура ойлогон адамга бул сунуш абдан жагымдуу жана таасирдүү болуп турат. Мына эртең ыйык Орозонун 15-күнү бизге депутаттарга түшкөн кайрылуулардын 50%-ын ушул материалдык кайрымдуулук кылуубузду суранышат. Ошондуктан баарыңыздарды ушул күнү кайрымдуулук кылууга чакырам. Орозонун 15-күнүндө жардам кылгын, нур төгүлсүн көңүлгө. Фонддун эң алгылыктуу иштеринин бири башка бир дагы мамлекетте кездешпеген Орозонун 15-күнүн республика боюнча кайрымдуулук күнү деп белгилөө сунушу болду. Мындай сунушту коомчулук жана бийлик өкүлдөрү кубануу менен кабыл алып, колдоолорун билдиришти. 2016-жылы Орозонун 15-күнүндө биздин фонд өткөргөн акцияга Жогорку Кеңештин депутаттары, бир катар министрликтин өкүлдөрү келип, жылуу пикирлерин айтышты. Быйылкы Орозодо аталган акцияны жогорку деңгээлде өткөрүү планы иштелип жатат. Кайрымдуу инсан катарында сизди да Орозонун 15-күнүндө кайрымдуулук кылууга чакырабыз. Сен бирөөгө бакыт издесең, бакыт сага өзү кезигет.